Мен эми өкүнбөйм. Себеби мен ушу кесип менен ушул күнгө ушунча жылды иштеп, ушунча эл менен иштешип дегенде өкүнбөйм. Кай жерге барсак да медиктер менен мугалимдерге иш бар. Иш бар, эмне үчүн? Себеби биз элге керекпиз. Бала кезиңен көксөгөн кесибиңе жетип, кесибиң менен иштеп, ар бир иш күнүңөн рахат алуу жашоонун дагы бир маңызы. Мындай пикирин өлкөгө өмүрүн арнаган айымдар рубрикабыздын кезектеги каарманы Элмира Түстүкбаева менен болгон маегибизде билдирди. Аты жөнү Түстүкбаева Элмира Кудайбергеновна. Туулган жери Чүй облусунун Кемин районундагы Боролдой айылы. Туулган жылы 1966 жыл 30 август. Билими Боролдой айылдык орто мектепти аяктаган соң Бишкек шаарындагы медициналык училищеде билим алган. Үй бүлөлүү 2 кыздын апасы. Элмира Түстүкбаева көп балалуу үй бүлөдө чоңоюп өскөн. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган бул кесипти тандап калуусунун себебин ал төмөнкүдөй баяндады. 8 бир тууганмын. Атам жок, энем бар. Ушу 8 бир туугандын 6-чысымын. Анан ушу өзүбүз негизи больницанын жанында жашап, ошондон буу чыгса, анан чал кемпир ата апабыз, чоң апабыз да ошолор мен докторум, доктор болосуң сен мына ушул жерге иштеп аласың деп элечи. Тиги больницанын жанында ошондон видимо ошо эме менен ушинтип 1986 жылы биздин Бишкек медучилищесине келип өтүп окуп, ошол жерден эле бир жакын республиканский больница жакын эмес, ошол жерден эмгектенип, анан аякта 2 жылдан кийин турмушка чыктым. Ошо Алмөдүн район Арчалы айылына Кайырма деген айыл. Элмира айым кесибин сүйгөндүгүн, 38 жыл бул тармакта үзгүлтүксүз иштеп келе жаткандыгын сыймыктануу менен айтып берип жатты. 86 жылдан бери непрерывный стаж дегенде үзгүлтүксүз эмгектенип келдим. Бүгүнкү күн 38 жыл болду иштегениме. Ошо республиканский больницадан кызым менен декретке чыгып, анан бияка перевод болуп келдим. Болду, ошо менен ушул айылда иштейм. Эми мен өзүм 2 кызым бар. Бир кызымда өзүм ушинтип декрет ойуп, экинчи кызымды кайненем карашып берди. Бүгүнкү күнү пенсияга чыктым уже. Пенсионермин. Пенсияга дагы ушу эмем менен бир эмеси жок чыктым да. Непрерывный стаж болгон үчүн го, убагында да баягы кыйынчылык убакта көп эл таштап башка жумушка кеткенде биз кетпей эле иштедик. Ошол деле акча бизге жетиштүү болду, жетет депчи. Жолдошум деле мугалим болчу, аныкы алда кыйналдык, действительно 93-95 жылдар. Мага Файзер болсо, турат чакырып сайдырып коюм. Эмне мага келип алып кетти, сен кайта эле жиберип бере десең. Качан келдиң? Сенден үйгө жетип берип койду. Ти өзү болбоду, баргысы келбей койду. Ким? Үйгө баргандан турат. Каарманымдын айтымында учурда медицина үчүн мындан бир топ жыл мурунка салыштырмалуу шарт жакшы. Ал эмгек жолунун баштапкы жылдары тууралуу мындайча эскерди. 32 жыл мурун бул борбор кандай эле, кандай жерде иштедиңиздер? Бул борбор жок болчу. Бул жерге биз өзүбүз 2 эле жыл болду келгенибизге. Бизге биздин бул жашоочу деп койсом болот, Карганбек Самаков салдырып берди. Биз өзүбүз негизи ушу айылдын баш жагында мурун амбулатория деген болчу. Ошол жерде иштечимин. Анан аяктан берге элге жакыныраак болсун деп анан центрге көчүрүп келип, буга жери бир 10 жылдан ашык училищенин общежитиясында турдук. Бул жаныбызда зданияда. Анан берди Карганбек Самаков бүтүрүп бергенде мына 2 жылдан 3 жылга карады ушул жака көчтүк. Эми буюрса ушул жерде түбөлүк ушу ГСВ. Эми 32 жыл мурун биз транспорт деп айтса болот, көп каттач эмес, көбүнчөсү өз эмебиз менен эле барып, ал убакта өкмөттүн дагы эмеси бар эле, үй бүлөлүк дарыгер эмес, жөн эле врачтар болуп, анан үй бүлөлүк дарыгер кийин келди да. Өзүбүз эле үй кыдырып эле ар бир үйгө төрөлгөн бала көчөдөн мен жаңы келгенде мени бир эже үйрөттү эле. Кай жерде жалаяк илинип турса, кай жерде ползунка илинип турса ошол үйгө кире бер депчи. Анан ошентип
ар бир үйгө киргенге эме болчу да, кирип кички бала барбы деп сурап. Ошо анан ал маалда биякта телефонный связь да жок болчу. Мындай эле өз эмебиз менен эле жүрчүбүз. Айылдын баш аягы 1 километрден ашык. Ошону жөө эле кыдырып жүрчүбүз. Анда сизди бул 6 айылдагылардын көбү таанып калса керек, Бүт эле тааныйт. Интернетте кече дагы ошондо бир бала ала кетейин эжеде, сен кимсиң деп таанып. Уже биз баккан балдар уже 2-3 баланын атасы энеси болушту. Ошо чоңоюшту. Негизи ар бир баланын мага таң калышы азыр кичине эметип баратам, баягы кыздар. Ар бир баланын атын билчүбүз да, билебиз. Атынан таанып, өз көз алдыбыздан чоңойгон балдар. Элмира Түстүкбаева 32 жылдык эмгек жолунда Аламүдүн районуна караштуу Байтик айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медайым, улук медайым. Айтымында аталган борбордун кызматкерлеринин ар бирине тиешелүү жумуштар бөлүнгөн жана ар бири аны так аткарууга милдеттүү. Анын милдетине борбордун уюштуруу иштери, дарыгерлер жазган дарылоонун аткарылышын көзөмөлдөө, жамааттын иш күндөрүн көзөмөлдөө. Мындан тышкары кургак учук менен ооруган бейтаптарды кароо анын мойнунда. Кандай жумуш болсо да мага анын оорчулугу жок. Тескерисинче, бейтаптардын оорудан айыгуусу биздин көңүлдүн тынчтыгы деген Элмира айым аялдар карьерасында мыкты ийгиликтерге жетүү үчүн үй бүлөнүн колдоосу маанилүү экендигине токтолду. Ооба, мен өзүм жолдошум бул жаныбызда эле училище бар, ПЛ 47 деген кесиптик. Ошол жерде зам директор болуп иштейт. Ал киши мугалим да эми Москва, Россиядан бүтүп келиптир, мен экөөбүз үйлөнгөн. Анан эки кызыбыздын бирөө биздин Кыргыз университетин Кытай английский тилинен сабак берет. Билимкана деген мектепте. А бирөө менин жолум жолдоп, тоже лаборант болду, экинчи роддомдо иштейт. Азыр кички кызы менен үйдө отурат. Дарак бир жерден көгөрөт дейт кыргыз. Анын сыңарындай Элмира Түстүкбаева көп жылдык эмгек жолунда бир катар сыйлыктарга татыган. Алсак Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, Аламүдүн райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ардак грамотасы, Саламаттыкты сактоо министрлигинин саламаттыкты сактоонун отличниги медали, Саламаттыкты сактоо министрлигинин ардак грамотасы, Медициналык кызматкерлер ассоциациясынын ардак грамотасы, Аламүдүн райондук врачтык практика борборунун ардак грамотасы, Байтик айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланган. Элибизге жана өзүбүзгө деле медайымдар, врачтар керек, аябай керек. Мен баалайм биздин врачтарыбыздын билимдерине, особенно могу 2 жылдан берки аябай элге керектүү болуп жатабыз. Ошону 2020 жылы аябай оорудук да. Биздин эжеге биздин руководителге айттык да, эмне кыласыз? Мен да оорудум. Мен ушу сиз эмеден 2 жолу оорудум. Прививка алсам да, но жеңил түрүндө өттү эмем. Анан айттык да, мен да ооруп калыптырмын. Бири-бирибизге эме болуп, эмне кылалы больницаны жабабыз? Эже жаппагыла больницаны. Көп жерде жабылды. Биз жаппай ошо аракет кылып элге керекпиз да. Ошо иштеп ачып, элди жөнөтүп, көбүнчөсүн туура жөнөтүшкө эме болдук. Рентгенине болобу, больницасына болобу.